Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Бүгүн биз сиздерге Кыргызстан, Казакстан, Россия жана ошондой эле Кавказ аймактарына чейин белгилүү болуп калган император Каган массажы менен көптөгөн жылдан бери эмгектенип келе жаткан тайзи чебери Надырбек Абдумаликов агайыбыз менен маек кылганга аракет кылалы. Сиздер биз менен болуп туруңуздар. Ассаламу алейкум. Надыр агай, кандайсыз, жакшысызбы? Иштериңиз жакшыбы? Иш үстүндө келип калган экенбиз. Эгер убактыңызды бир аз алып койсок кечирим сурайбыз. Бизге бир 15 мүнөт болсо дагы өзүңүздүн пайдалуу кеңештериңизден айтып, ушул массаж боюнча тааныштыра кетиңиз. Бул массаж император Каган массажы, чекит массажы деп аталат. Негизинен бул массажды ошол биздин Медер агайыбыз негиздеген. Бул массажда биз ошол 2001 жылдан бери мен иштеп келатамын. Кыргызстан, Казакстан, Татарстан, Россия, Кавказга чейин барып иштеп келдик. Ушул массаж менен негизинен бул массажда диагноз ушул омуртка аркылуу коюлат. Мисалы, мына колду коюп туруп, омуртканын эки жанынан басып келсең, анан бул жерде жылган жерлери билинет. Омуртканын жылган жерин дароо эле байкап коет экенсиз да? Мына мисалы, мына жерде бар, анан кейін мына жерде де эмес жок. Айырмасын байкадыңбы? Анан мына жерде крупныйраак бар да, мына катуураак урулат. Байкалабы экен? Демек сиздин колуңуз эле, манжаларыңыз эле кадимкидей эле сезип байкап калыптыр да баарын. Бул көп жылдык тажрыйбанын кесепети болуш керек. Мына 20 жылдан бери иштеп жүрөбүз. Анан ушул омуртка аркылуу, мисалы мына омурткадан центральный нервный система мээ, анан жүлүн, ошол омуртка жүлүндүн ичинен анан периферия, нерв талчалары кетет. Ар бир омурткадан ички органдарга кеткен каналдар бар. Ошолор азыр мына жылган жерлерден анан ички органдарга кеткен каналдар кысылат дагы, ички органдардын функциясы начарлай баштайт. Ошонун негизинде адамда организмдин бир системада иштегенден кийин ошол орган аркылуу башка органдарга дагы таасири болот. Демек омурткадан бардыгы көз каранды экен да, омурткадан бардыгы физиологический оорулар бүт ушу омурткага байланыштуу болот экен да, көбүнчө элечи. Мисал ала кетсек, окумуштуулардын изилдөөсү боюнча уже 92% деп айтып жүрүшөт, мисалы омурткага байланыштуу деп турупчу. Мисалга алганда мына омурткадан мына жерде мисалы 7-чи моюн омуртка келип бүтөт, андан кийин мына жерде биринчи грудной башталат. Мына 2, 3, 4 деп туруп, ар бир омурткадан ички органдарга кетет. Мисалы биринчи омуртка кыйшайган болсо, колдун учтарына кеткен каналдар кысылат. Экинчиден жүрөккө. Ошентип ар бир омурткадан ички органдарга кеткен каналдар бар. Көбүнчө эле бизге келген пациенттер, мисалы оорулар диагнозун таппай, мисалы кээде болуп калат, ошондой бир жүрөгүм ооруйт, ашказан ооруйт дейт, боор, же өтүм, же дагы бир жерлерим ооруйт, бөйрөгүм ооруйт деп калат. Анан барып туруп текшерилсе, жүрөгү таза, бөйрөгү таза, мисалычы, ички органдары таза чыгат дейт. Анан текшерип келгенде ушул омурткада орусча смещение, кыйшайган, жылышкан жерлер болуп калат да. Ошол эле жерден кичине бир жагына жылып калса, ички органдарга қан жакшы жүрбөй калат да, өзүнүн функциясын жакшы аткара албай калат. Ошонун негизинде баягы жүрөк ооруп, же болбосо бөйрөк ооруп ушундай бир болуп тура берет да. Анан кийин ошол омурткага аркылуу ушул точкалар аркылуу массаж кылып, омурткаларды ордуна келтиргенден кийин кан айлануу жакшырып, ошо каналдар ачылат. Анан ички органдардын функциясы жакшырып, адам оорудан айыгат да, мындайча айтканда. Эми көбүнчө эле ушул негизи эле ушул омурткага байланыштуу экен да. Сиздер баягы эң негизги себебин издеп таап туруп анан айыктап коюңуздар да. Эми азыр мисалы себебини таппасаң, ооруну айыктырыш кыйын да, чындыгындачы. Себеби көбүнчө эле ошол биринчи себеби омурткага байланыштуу. Анан кийин кээ бир эмес, азыр эми көпчүлүгү эле болуп калат. Пациенттердин көбүнчө эле баягы психологиялык себептери дагы толтура болуп атат да. Эми азыр ар кандай турмуштук шарттарга байланыштуу да, эми жетишпестик болуп калат, кээде ар кандай бир турмушта мындай
жолу болбой мисалычы жашоосунда үй бүлөлүк келишпестиктердин айынан ушу нервтен ооругандар көп эле болуп атат да чындыгындачы. Аларда эми мисалы ошол мисалы омурткага ошол нерв системанын да таасири өтө чоң таасир берет экен да, көрдүңүзбү? Омурткага. Ошол омурткага мисалы баягы психологиялык зоналар бар да, адам денесиндегичи. Ошол ар бир эмоция адамдын характерине эме мисалы кайсы органдарга анан кийин адамдын баягы мүнөздөмө берсе болот да, мисалы омурткага таасир этет да, ошол жерлерде омурткалар жылышканга себеп болот экен да, бир агрессия болгондо. Демек адамдын омурткасын карап туруп эле мүнөзүн аныктаса болот, мисалы кандай адам экен, таарынчакпы же болбосо мындай агрессивныйбы, же болбосо каарданганбы же коркокпу мисалычы, ошону омуртка аркылуу эме аныктаса болот да чындыгындачы. Анан эми негизи андан сырткары дагы адамдын организминде ци деп коет кытайларда. Энергия. Өмүрлүк энергия 12 негизги меридиан ошол аркылуу организмде жүрөт. 6 меридиан баягы энергетикалык канал меридиан деген кол аркылуу өтөт. 6 меридиан ошол энергетикалык канал анын бут аркылуу кетет да, мисалычы. Ошондо көбүнчө ошол ци бул массажда ошол ци муундарга застой болот. Муун дегенде баягы сөөктүн ашталып кыймылга келип турган жерлеринде энергетикалык каналдарда көбүнчө блок болуп калат экен. Мына жерлерде мына мисалы ар бир муундардын кыймылга келип турган жерлерде блок толуп посулгандан кийин бул жактан мисалы мына жактан кысылган болсо өпкөгө кеткен канал мисалычы. Ошол анан кийин өпкөнүн иштешин начарлатат экен да. Ошол массаж аркылуу блокторду ачып ички органдардын функциясын жакшыртуу. Бул биринчи себеби ошол омуртканы жакшыртыш керек, андан кийин ошол блокторду ачыш керек да, сөзсүзчө. Анан экинчи мына мисалы жоон ичегиники мына сөөмө аркылуу кетет. Перикарда жүрөктүн чыйылганы мисалы мына жерден 3 жылыткыч меридиан анан чыпалак аркылуу ички ичеги менен анын жүрөккө кеткен каналдар бар да, мисалычы. Ушул жактардан анан блок болгон жерлерди массаж менен ачкандан кийин ички органдардын функциясы жакшырат, анан адамдын абалы жакшыра баштайт да, негизичи. Ошентип массаж алдың? Массажга. Жеңилдеп калдыңбы бираз? Кудайга шүгүр, жакшы баары. Эмне болуп келдиң эле сен? Мен биринчи келгенимде көкүрөгүм кысылып, оң колум иштебей калды. Оң колум иштебей, мемелерге массаж, башка жерге массажистерге барсам, жел туруп калыптыр дедилер. Барып полный көрүндүм, жел турганда жок экен, рентгенге түштүм өпкөдөнбү деп, эч эметпеди да. Анан бул жакка келип, ошо эмеден бир тааныштардан алып келип 10 күн массаж алдым, мына бүгүн акыркы күн. Кудайга шүгүр, өзүм колум кыймылдайт. Эртең мен действительно эмет албай калдым эле. Мушташканга жарап калдыңбы же? Уже мушташканга жарап калдым. Тешектен тура албай калдым эле да, келинчегим көтөрүп тургузуп, эметип, бүт каралашат эле. Бир уктагандан кийин уже эме катып калып эле да. Көрсөм меники ошо артынан позвоночник чыгып кетип, көкүрөк менен өпкөнүн эмесин кысып калган экен. Дыхание слабый болуп, ошондон эле кыймыл системасы да слабый болуп калды эле. Азыр Кудайга шүгүр, өзү кыймылдап атат, баары жакшы. Ооруп экен эле массаж жасап атканда? Жагат экен. Мындай жеңилдейт экен кадимкидей. Көзүң жарый түшөт да, массаж алгандан кийин. Кудайга шүгүр, ушунун адырбай экени себепчи кылып Кудайым мага шифа берди, айыгып кеттик, баары жакшы. Ошол омурткадан баары көз каран деп жатпайсызбы? Ошол демек биз омуртканы жакшылап караш керек экенбиз да, омурткага жакшылап көңүл буруш керек экенбиз да, туурабы? Жаңылбасам. Эгер андай болсо биз ошо омуртканы кантип туура сактап, кантип ошол омурткабызга кам көрсөк болот? Ушул жөнүндө айта кетсеңиз. Омуртканы биринчиден катуу жерге жатыш керек. Андан кийин көнүгүүлөрдү атайын ушул омурткага жасала турган көнүгүүлөр бар. Мисалы, ошолорду сөзсүз жасап жүрүш керек да. Анан оор жүк көтөргөндө дагы туура көтөрүш керек, мисалы. Анан кийин көбүнчө турник тагын жардамы чоң ошол омуртканын калууна келишине. Турник асылып бир аз, мисалычы, канча туралсаң ошончо бир асылып турганда дагы омурткалар акырын чозулуп туруп өзүнө келет. Көнүгүүлөрдү бирок сөзсүз жасаш керек да. Омуртка жылышып калды бир жерден. Анан мисалы бизде мына жерде залда тренировка болгондо, именно ошол
омурткага жасала турган көнүгүүлөр жасайбыз. Ошондо көнүгүүлөрдүн жардамы менен жанагы жылышып турган омуртканы кайра ордуна алып келип алса болот да адам өзүчө. Үч нерсени сакташ керек: сөзсүз туура тамактануу, нерв системасын, анан кийин ушул эмени кыймылды жасап туруш керек да омурткаларга, анан бүт ден соолук чыңдоо көнүгүүлөрүн жасаш. Азыркы учурда көбүнчө менин билишимче ушул грыжа, омуртканын грыжа оорусу, анан протрузия оорусу ушул көп эркектердин bir 80% ушул оору менен жабыркайт деп маалыматтарым бар да. Сиз ушул боюнча эмне айта аласыз? Деги эле грыжаны толугу менен айыктырууга болобу? Эми мындай жакшы суроо болду. Көбүнчө эле адамдар ошо грыжа менен келип атат. Азыр эми грыжа жашарып кетти. Мисалы 13-14 жаштагы балдарда деле болуп атат да. Себеби кечки телефондо турат, мурдагыдай кыймыл жок, тамакта да калория жок. Анан ошондо мынабу булчуңдар иштебейт. Мисалычы бекем эмес, ошол негизинде бир кыймыл жасаса эле бир аз эле оор жүк көтөрүп же күрөшүп же бир алышып бирдеме болгондо эле омурткалар, мышцалар жакшы кармабайт да, анан булчуңдар алсыз болуп калып ошол негизинде омуртка жылат. Омуртка жылгандан кийин сөзсүз ал жерге туздар чогулат дагы, остеохондроз. Остеохондрозун өтүшкөнү уже бул грыжа да, көрдүңөр. Ошон үчүн биринчи очеред омуртканы түздөгөндөн кийин массаж менен туздарды кетирип, мына точка жана айтып кеттиң эле го, эмне үчүн майсыз депчи. Себеби мына точкага басканда май болгондо тайтайып тайгылат, ошон үчүн бул кургак жасалат. Мына точкага басыш керек. Ошо точкалар менен иштеп, катуу басып туруп, мына бул туздарды таргаткандан кийин, омурткалар өзүнө келгенден кийин анан көнүгүүлөр жасап туруп, мына мышцаларды бекемдеш керек. Анан грыжа дагы мына омурткалар отуруп, туздар чогулуп, жылышкандан кийин пайда болуп атпайбы негизичи. Анан ошо омурткалар ачылгандан кийин, туздар кеткенден кийин грыжа өзү тартылып, анан жоголот. Анан негизи эле биздин мына бүт денебизде кармап турган нерселер булар тарамыш булчуңдар да негизичи. Ошол тарамыш булчуңдарыбыз канча күчтүү болгон болсо, омурткага сөөктөрүбүз канча күч келбейт да. Мисалычы мына бул машинанын деле кыймылдаткычтарын карап көрсөң, аслында негизги нерселер ошол жумшак нерселерден турат да. Көрдүңөрбү? Мына катуулукту жумшак нерсе кармайт. Мына сөөктөр бул катуу болуп турбайбы? Мисалычы, анан мына жумшак нерселер булчуңдар, эми арада мына мисалы дисктер, эменин арасында омурткалар. Ошолор жакшы болсо, анан кийин адамдын организми бекем болот да, көрдүңбү? Ошон үчүн биринчи очеред омурткага көңүл бөлүш керек. Сөзсүз катуу жерге жатышыбыз керек. Көнүгүүлөр ар дайым жасап. Сиздер бул залдан ошол көнүгүүлөр жасатабыз деп атпайсыздарбы? Бул жерде ошол кандай көнүгүүлөр жасайсыздар? Менимче чыгыш көнүгүүлөрү болуш керек, ошол жанагындай бир йогабы же кандай упражненияларды, кандай көнүгүүлөрдү кыласыздар? Бул жерде омурткага эң пайдалуу ошол кайсы көнүгүүлөр? Мына мисалы бирде тайзи чуань, Кытайдын мына ушунун багыты болгон жеңил көнүгүүлөр. Анын ичинде хатха йогандагы көнүгүүлөрү бар. Мисалы ошол позалар ар кандай комплекс көнүгүүлөр бар, омуртка ошолорду жасатабыз. Ошондо биринчиден кыйшайган омурткалар түздөлөт. Анан нерв система, чыңалып турган нерв системалар жазылат да, акырындык менен калыбына келет ошол көнүгүүлөрдүн жардамы менен. Бирде ошол тайзи, цигун, анан медитация нерв системага бүт адамдын баягы жан дүйнөсү тынч болсо дагы оору болот адамдачы. Ошон үчүн биринчи жан дүйнөнү дарылаш керек да. Ошого биздин көнүгүүлөр мына тайзи, цигун, медитация, мына хатха йоганын упражнениялары, көнүгүүлөрү бүт адамдын мына сөөк структурасына, мисалычы бүт скелет системасын калыбына келтирет, нерв системасыны, мына булчуңдар системасыны, тамак сиңирүү, мына бүт системаларга эмесине жардам берет. Дыхательный мына дем алуу системасы аябай жакшы. Биринчи ден соолугубуз мыкты болуш үчүн ар дайым күнүгө убакыт бөлүп, жарым саат, 1 саат сөзсүз көнүгүүлөр жасап туруш керек. Сиз бул жерде ошо зал деп калдыңыз, канча адам келет, кайсы күндөрү келишет, башка адамдар да ушул кызыккан адамдар болсо келсе болобу? Ошол канча төлөш керек, канча акчасы кандай? Бул жерге мен азыр жакында эле баштадык, 1-2 ай болду. Бир 10дун тегерегинде эле адам менен баштадык азырынча. Анан 1-3, 5 күндөр азыр 8ден кечки 9:30 чейин болуп атат. Жумасына 3 жолу.
айына ошо 12-13 саак болот. Анан ошол бир айына 2000 сомдон кылып туурабыз өтүп атабыз. Келсе болот, кызыккандар келип машыгып, бизде мына бул массаждын жардамы менен, көнүгүүлөрдүн жардамы менен, мисалы остеохондроз, радикулит, полиартрит, омурткарал, грыжа, баш оору, кол бут оору, муун оорулар бүт жакшы болот да, сөзсүзчү. Эгер чындап машыгып, биз айткан нерселерди кылган болсо сөзсүз жардам болот. Жакшы экен анда. Анда ишиңизге ийгилик анда. Ушул элибиздин дагы ушул ден соолугуна сакайып кетишине себепчи болуп, ошо Алла таалам сизге узун өмүр берсин, өзүңүзгө да ден соолук берсин, элдерге дагы ден соолук тартуулап жүрө бериңиз. Чоң рахмат, силерге да ишиңерге ийгилик болсун. Рахмат.